Кыргызстан бир эле жылдын ичинде өзүнүн жанкечти дрондорун иштеп чыгууга жетишти. Былтыр ушул мезгилде өлкө башчыбыз өзүбүздүн эле инженерлерибиз чогултуп учкучсуз учуучу аппараттарды, анын ичинде абадан сокку уруучу учкучсуз аппараттарды жасап чыгууну тапшырган. Жыйынтыгында бир жылдын ичинде ар түрдүү учкучсуз учактарды чыгара баштады. Алардын эң маанилүүсү жанкечти дрону экени белгилүү болду. Анын мүмкүнчүлүктөрү өзүнүн салмагы 20 килограмм, ичинде 5 килограммдык тротил бомбасын көтөрүп жүрө алат. 150 чакырым радиуска чейин 5 саат тынбай учуп жүрөт. Бир эле башкаруу пунктунан жүздөгөн жанкечти дрондордун 5000 метр бийиктикте учуп барып, баарын бирдей көзөмөлдөп турууга болот. Элестеттиңиздерби? 5000 метр бийиктикте жайнаган шумкарлар учуп жүргөнүн. Бул жанкечти дрондун атын шумкарлар деп аташыптыр. Ар бирин жердеги каалаган бутага сокку жиберсе болот. Бута менен кошо өзү жарылып жок болот. Ошол үчүн бул дрондун аты жанкечти деп аталат. Элестетсеңиздер, бир шаардын үстүндө учуп келишип, анын үстүнөн ылдый карай мөндөрдөй жаап турганын. Ар бири бирден имараттын үстүнө же ар бир аскердик техниканын үстүндө жарылса эмне болот? РЭП же болбосо радиоэлектронная борьбадагы тоскоол боло албай тургандыгынын сыры бар экен. Эң кызыгы, бул жанкечти дрондун жерге коно турган дөңгөлөгү жок. Эгер колдонулбай кайра базага учуп келсе, дөңгөлөгү жок, кантип ичиндеги бомбасы менен жарылып кетпей жерге конот дебейсиздерби? Өзүнүн ичине орнотулган парашюту бар экен. Эгер ал ачылбай калуу коркунучуна кептелсе, кадимки тор менен тосуп алууга болот. Эми шумкарлар массалык түрдө чыгарылып баштаптыр. Башка өлкөлөргө экспорттосок дагы болот. Мындан сырткары, чалгындоочу дронду ойлоп табышыптыр. Эң башкысы, бул дрондорго аэропорттун кереги жок. Каалаган жерден асманга көтөрүлүп, учуп кете берет экен. Асманда 6000 метр бийиктикте 10 саат тынбай учуп, чалгындоо иштерин аткара алат. Жердеги кумурсканын жөрмөлөп бара жатканында көрүп турса болот экен. Мына сага жетишкендик. Өзүбүз деле жасасак болот экен го. Колубуздан келет турбайбы? Түрктөрдүкү байрактар болсо, биздики шумкарлар болду, деп Facebook колдонуучусу Рыскүл Сматова жазган.